Кыштын кыштай болгону жакшы. Күтүүсүздөн жааган кар деп таптакыр айтканга болбойт. Тескерисинче күттүрүп жааган калың кар бир топ тармактын кышка камылгасын көрсөттү. Бир далайынын шалаакылыгы шардана болду. Мисалы шаарды каптаган Аларча каналынын суусу кала бийлигинин камылгасы канчалык экенин көрсөттү. Кескин өзгөргөн аба ырайы элдин жашоосун оорлотту. Айрым аймактарда 1 метрден ашкан кар түшүп, каттам жабылды. Катуу сууктан улам окуу онлайнга өттү. Аяздан кийин электр энергиясын керектөө кескин көбөйдү. Кар жаады, суук ичики деген менен мындай түйшүк шаардыктарда эле жүдөтпөсө, айылдыктарга майдай эле. Кыштагы калың кар, жазда күркүрөгөн суу күздөгү мол түшүмдүн кепили эмеспи. Анан дагы кар жаап, дарыялар сууга толбосо, кайдагы жарык, кайдагы электр. Андыктан табияттын мыйзамына дат айтпай, кыштын да түйшүгүнө чыдап коелу. Кар калың түшүп, аба ырайы кескин сууктаганы ашуулардагы каттамды кыйындатты. Айрымдары оор жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу жабылды. Төө ашуу, көкбел, алабел, өтмөк ашуулары жеңил унааларга ачык болду. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги ашууларда тайгакка каршы туз, майда кум аралашкан инерттик материалдарды чачты. Жолчулар күнү түнү күзөт менен иш алып барууда. Ысык көл облусунда түп кеген унаа жолу каркыра бөлүгү азыр жабык болуп турат. Анткени ал жерде шамал болуп, кар үйлөп, жолду жаап салды. Ошондой эле Ош областындагы Мырзаке Каракулжа Алайкуу унаа жолунун также жабылып калган. Кечээ уну кар жаап, азыркы убакта баягы ошо жол тазалоо жумуштары болуп атат да. Жолчулар ашууларда тыгын жаралбаш үчүн Сосновка, Арал өткөрмө бекеттеринде оор жүк ташуучу унааларга маал менен чектөө киргизилип жатканын эскертти. Чыйырчык ашуусунда дагы жүк ташуучу унаалар өткөрүлбөй жатат дешти жолчулар. Адистер унаанын кышкы дөңгөлөгүн тагып, жолго чыгаарда ашуулардагы абалды билип алуу кеңешин берет. Бийик ашууларда жааган кар заматта көк жылгаяк айланары турган иш. Жолчулар бүгүнкү күнгө чейин инерттик материалдарды күрөк менен чачып келет. Жакын аралыкта инерттик материал чачкан жабдуу алынаарын кошумчалашты. Атайын биз азыр хоолор албадыкпы? Хоолордун үстүндө өзүнчө оборудование коюлат, атайын чачылган. Чачкычта бул үстүнө жүктөп берет, кумду жүктөп берген инертный материал жүктөгөндө бияктан машинеден отуруп эле аны басканда ал иштей баштайт өзүчө, аркасынан чачып баштайт. Алдында лопатасы бар өзүнүн. Аба ырайы кескин сууктап кеткендиктен электр энергиясын колдонгондор арбыды. Бир жума мурда эле саатына 58 миллион киловатт колдонулуп жатса, дароо 73 миллион киловатт саатка чыкты. Өзгөчө эртең менен кечкисин жарык көп пайдаланылууда. Кубаттуулук жетпей бара жатканын айткан энергетиктер абоненттерди электр энергиясын үнөмдөп сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Кубаттуулук өскөндүктөн электр жабдууларына да күч келүүдө. Кечки жана эртең мененки максимумда өзгөчө дополнительный эмелерди, приемниктерди кошпой, электр энергияны үнөмдөөнү суранып кетет элем да. Өзүбүздөн жетпей аткан электр энергияны азыркы учурда биз кошуна мамлекеттерден, Түркмөнстандан жана Казакстан энергия системасынан алып жатабыз. Бишкек боюнча да электр кубатын пайдалануу кескин көбөйдү. Күн жылуураак кезде 8 миллион киловатт саат колдонулса, азыр саатына 13 миллион киловатт пайдаланылууда. Жарык, жылуулук менен камсыздаган ишканалар штаттык режимде иштеп жатат. Көмүр, газ жана мазут менен иштеген Бишкек ТЭЦинде көмүр графики ылайык берилүүдө. Подстанцияларда, РЭСтерде активный дежурстволор уланып жатат. Общий 18 дежурный бригадалар турат. Жерлерде азыркы учурда авариялык өчүрүүлөр катталган жок. Жыл өткөн сайын калктын саны көбөйүп, электр энергиясын керектөө жогорулап жаткандыктан быйыл кышкысын жарыкты үзгүлтүксүз берүү үчүн Кыргызстан улуттук тармактар ишканасы оңдоп, түзөө жана жабдууларды жаңысына алмаштыруу иштерин жүргүздү. Маселен, Чүй облусунун айрым айылдарын жана Бишкек шаарынын 40% электр энергия менен камсыздаган Аларча көмөк чордонунда автотрансформатор кубаттуусуна алмаштырылды. Капиталдык курулуш жактан 41 дана көмөк чордонунда трансформаторлар алмашуу болду. 35, 110, 220 киловольт чыңалуу көмөк чордондордо 41 дана трансформатор алмашуу болду да. То есть кубаттуулугун көбөйтүү боюнча жалпы 412 мегавольт амперге көбөйтүлүүдө. Себеби гидроэнергетика Кыргызстандын башкы байлыгы, экономиканын тиреги, энергетиканын абалы өлкөнүн маанилүү көрсөткүчү. Бүгүнкү күндө КМШ мамлекеттеринин ичинен
Кыргызстан гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү боюнча 3-чү орунду ээлейт. Энергетика дээрлик бардык тармактардын негизи экени талашсыз. Аны натыйжалуу пайдалануу керек дейт адистер. Электр энергия пайдалануу көлөмү 73 миллиондон ашты. Бирок ошол эле учурда эч кандай ограничение кылынган жок. Буга себептер жайлата мынакей көп массивдер, үйлөр газификация өттү, котельниялар ишке кирди. Анан ошондой эле көмүр боюнча заготовка элибизге жакшы кылып бердик. Бүгүнкү күндө деле көмүр алып атат. Республикада өтүп бараткан аптада катуу суук орун алды. Жолдор тоңголок болуп, тоолуу аймактарда абанын температурасы -30-35 градус нөлдөн төмөн болду. Синоптиктер чыкылдаган суук 18 декабрдан кийин кайта маалымдайт. Декабрь айын жалпы суук болот деп айта албайбыз. Түнкүсүн 10-15 градустун айланасында, күндүз 0-5 градустун айланасында. Кээ бир райондордо 15-20 чейин, ал эми ал кээ бир райондорго түндүк райондорубуз кирет да, северный жаңы жер станциясы кирет. Күндүз болсо 0-5 градуска чейин, 5-10 градуска чейин жеткен суукка чейин. Бул күндөрү тазалык ишканасынын эмгек жамааты күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Кар жааса Бишкектин жолдору, тротуарлар тазаланып, туз чачылып жатат. Жумушчулар 4 нөөмөткө бөлүнүп, түнкүсүн да тазалоого чыгышты. Бишкек мэриясы тегерек четин кардан тазалаган ишканаларга 3000 сомдон 13000 сомго чейин айып салынарын маалымдады. Жүргүнчүлөрдү тейлеп жаткан автобус, троллейбустар каттамга чыгууда. Апта башында кар калың түшкөндүктөн мектептер 2 күнгө онлайн окууга өттү. Бул арада бала бакчалар кадимки тартипте иштеп жатат. Башка тармактардын иштөө графигине эч кандай өзгөрүүлөр киргизилген жок. Нургүл Жумабекова, Рыскелди Көкүлбеков, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.